Саламатсыздарбы, Кабар Лайв программасынын көрүүчүлөрү, биз бүгүнкү чыгарылышыбызда Бишкекте коомдук транспортто жүрүү акысын көбөйтүү боюнча токтом долбоорун жана коомдук транспорт маселесин талкуулайлы деп турабыз. Бизде конокто Максатбек Сазыкулов, Бишкек шаарынын мэринин орун басары. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Биринчи эле суроону ушул азыр талкуу болуп аткан токтом долбоорунан баштагым келип турат. Ушул жол кирени кымбаттатуу боюнча токтом долбоору жана ушул эмне үчүн баягы жол кирени кымбаттатуунун зарылчылыгы келип чыкты, ушул боюнча айтсаңыз. Туура айтасыз, азыркы күндө ушул 2 күн болду. Бул долбоордун ушу мазмунусу сайтка чыгарылып, азыр ушу талкуу жүрүп атат. Болжол накталай эмес төлөмдүн баасы ушу 20 сомго сунушталып атат. Бул баа жөн эле чыккан жок, себеби мен айтып кетейин, бул негизи маселени ушу акынын көтөрүп атат деген негизинен туура эмес, себеби бул суроону башкача койсок болот эле. Ар бир жүргүнчүнүн баягы өзүнүн наркы бар да, себестоимость. Ушу жүргөнүнчү, ошонун баасы 19 сом 80 20 сом тегер болуп атат азыркы күндө. Себеби запчастьтар да кымбаттап атат, баягы күйүүчү майлар дагы, заттар дагы, бүт биздин айдоочулардын дагы жол киренин өздүк наркы, Ооба, жол киренин өз наркы. Ошо айдоочулардын дагы айлык майанасын 50 000 сом көтөрдүк. Ошондуктан ушунун бардыгы эсепке алынганда ушу 20 сом тегере болуп атат. Анан азыркы күнгө чейин биз мэрия дотация кылып келе атпайбызбы? Мисалы үчүн 11 сом азыр төлөп атсак, ушу 9 сом 10 сомду мэрия дотация субсидия кылып, тиги биздин айдоочу мекемелерге дотация субсидия катары жөнөтүп атабыз. Ал субсидиябыз да көбөйүп атат уламчы. Ошондуктан биз ушундай кадамдарга барып атабыз, себеби бул кадамга барбасак 3-4 жылдан кийин, 5 жылдан кийин кайра биздин баягы айдоочу мекемелерибиз банкрот болуп калат дагы, эски автобустар менен калып калабыз да, кандайга биз барбашыбыз керек. Ошондуктан азыркы күндө ушундай хотя бы өзүнүн себестоимость наркын төлөп берүү деген максатка келип, жана анда 20 сом пайда болду да ушул наркы. 20 сом бул автобус, троллейбус маршруттугуна баарына бирдей кетет, Бирдей. Анан ушул коомдук транспортто жол кирени көтөргөндөн кийин эмне өзгөрөт? Эң туура суроо болду. Биз ушу биринчиден биздин шаардын тургундарына, конокторуна, жүргүнчүлөрүбүзгө деги ушу биздин коомдук транспортубуз биринчиден комфорттуу, стабилдүү жана рентабелдүү кылып беришибиз керек. Азыркы күндө өзүңүздөр байкап атасыздар, биз ушу чоң жолдун жана транспорттун инфратүзүмүнүн концепциясын иштеп чыктык Бишкек шаары. Ушу августтан баштап ушуну реализация кылып баштадык. Биздин президентибиздин жардамы менен ушу 1000 автобус сатып алып келди Бишкекке. Анын ушу 1000 автобустун почти 400 келип калды. Анын ичинен ушу жаңы автобустардын 300-ü линияларга чыга баштады. Салыштырмалуу ушу август айында, ушул жылдын август айында болгон 130 автобус чыкты, 130 троллейбус чыкчы. Азыркы күндө автобустун эле саны 300гө жакындап калды. Калгандарын дагы чыгара баштайбыз. Ушу 100 азыр номер алып, жанагындай валидаторлор коюлуп, растаможка процессинде болуп атат. Аны деле аз күндө чыгарабыз. Андан тышкары ушу жылдын аягына чейин дагы бизге ушу 220 автобустун тегерегинде жылдын аягына чейин келет. Баш аягы ушу Бишкек шаарында. Бул 400 автобустан тышкары. Андан тышкары. Жылдын аягына чейин баш аягы бир 800-850 троллейбус, автобус Бишкек шаарынан кирет. Албетте бул кирген соң биздин жарандарыбызга да жеңилирээк болот, себеби бул автобус көп болсо албетте интервал да аз болот. Интервалын болжол 8-12 мүнөттөн коюп атабыз. Жана жүрүү графиги эртең менен саат 5:30 баштап түнкү 11-ге чейин жүрүшкөндөй кылып графиктерин түздүк. Андан тышкары биздин жанагы өзгөчө линиялар болот атпайбы? Сары линиялардан белгилеп койдук. Ошондон дагы бир кеп айтып кетейин. Буюрса жакын арада ушул чоң көчөлөрдүн баардыгы башталат. Ушул автобустар кирген соң булар эң биринчиден биздин коомдук транспортто жүргөн жашоочуларыбызга, тургундарыбызга
көңүл бурсак, ошолорго баса берилсек, себеби Бишкек шаарыбыздын 70% жалаң гана коомдук транспорт менен жүргөн жарандар. Биринчиден ошолорго биз комфорттуу шарттар түзүп берелик. Албетте 20 сом болсо, менимче биздин элестер колдоп берет. Өзүңүздөр көргөндөй, ушу кечээ мурда күнү Акипрессте мындай кыскача соцопрос чыкты. Анын ичинен ушу 56-57% жарандарыбыз ушу өздөрүнүн оюн колдоо оюн айтып атышат. Албетте бизге шарт түзүлсө, автобустар жаңы болсо, убагында келип турса 20 сом бул биз макулбуз деп, анан 41% го дейм. Мен неме калп айтпасам, ушу 41% жок, бул өтө кымбат деген ойлорду айтып атышат. Эми албетте алар андай ойлор болуш керек. Негизи ушул токтом долбоордо өзүңүз айткандай коомдук транспортко багы жашоочулардын басымдуу бөлүгү коомдук транспорт менен жүрөт. Анан өзгөчө мына окуучулар, пенсионерлер, майыптыгы бар адамдар бар. Ошолорго бир жеңилдик каралганбы долбоордо? Албетте, аларга жеңилдик каралган. Булар льготный категория деп коет, ошолорго кирет. Өзүнүн процедуралары, булар жанагындай процедурасын өтүп, жанагындай кагазтарын алгандан кийин, булар ушу бекер жүргөнгө чейин ошондой условиялар түзүлгөн. Барды жана сиз айтып кеткен именно школьниктердики, мисалы үчүн льготасы бар. Школьный карта алып коюшат, булар айына бир нече сом төлөп коюп болду. Ошо менен баягы чексиз жүрө берсе болот. Андан тышкары жанагындай проездной билет деп коет. Ошону алса болот, анда да чексиз жүргөнгө болот. Анан албетте бекер жүрүүчү категорияларыбыз бар. Булар ушу 7 жашка чыга элек биздин бөбөктөрүбүз. Андан тышкары баягы ушу жаштайынан баягы ден соолук чектелген адамдарыбыз, ошолорго дагы эмелер берилет. Албетте пенсионерлерге берилет жана льготалар. Бул кандай кылып берилет? Мисалы, карточка менен берилеби же маршруткага отургандан кийин же автобуска отургандан кийин багы айдоочуга белгилүү болуш үчүн эмне кылат? Карточка берилет? Да, өзүнүн карточкалары болот, ошону көргөзүп кире беришет. Анан мына азыр эми 2 айдын жүзү болуп калды, биз жанагындай накталган эмес төлөнбөй өттүк го. Анан ошонун ичинде сиз айтып өткөн тарифтер бар. Бул жол кире кымбаттаса, демек тарифтердин да баасы кымбаттайт. Канча болот? Тариф окуучулар үчүн өзүнчө тариф, чоңдор үчүн өзүнчө тариф бар го. Ооба, окуучулардыкы азыр мен калп айтпасам, ушу жанагы проездной билети окуучулардыкы өзүнчө бая проездной билет бар эле. 460 сом болуп коем, 430 сом ушунун тегерегинде да. Вот мурун буга арзан эле, азыр ошондой болот. Андан беркиндей разовый эмес, жана проездной билеттер бар эле. Алар 680 сом болчу. Алар ушу 1000 сом, 1100 сом ошонун тегерегинде болот, мындай чексиз. Ошондой тарифтердин баары каралган. Албетте бул азыр коомдук талкуулоодо. Анан мен белгилеп кетет элем, ушу биз баягы 20 августтан баштап өтө баштадык да бул системага. Себеби ошол августтун башынан баштап биздин жанагы мен белгилеп кеткен ушу президенттин жардамы менен келген алынып келген автобустардын ушу эң биринчилери кире баштады. Ушу 13 августта кирди, биринчи 25. Ошондон баштап автобустук паркыбыз күнүгө ушу 25-30 автобустан толукталып, азыр күндө мен айтып кеткен 400 бар. Анан 20 августтан баштап биз ыкчам түрдө ошондой системага өтө баштадык. Мисалы үчүн ушу 20 августка чейин жанагындай накталай эмес төлөөнүн транзакциялары күнүмдүк 10 миңге жетпеген болчу күнүгө. Азыркы күндө 150 миң. 15 эсе көбөйдү. То есть биздин элибиз дагы ушундай идеяларды колдоп, бардыгы ушундай электрондук системага өтүп атышат. Бул өтө туура деп эсептейм, себеби эң башкы максаты бул электрондук системага өтүүнүн. Бул биздин транспорттук каттамдарды жана биздин жүргүнчүлөрдүн санын, канча акча түшкөнүн бардыгын ачык айкын көрсөк болот. Ошонун бардыгы бюджетке түшөт. Мурун өзүңүздөр билгендей бир анча-мынча пландар түзүлүп калган, анан план бербесе деле айдоочулар өзүнүн бюджетке кирбей акчалар кетип калчу да. Ошондуктан азыр биз бардыгын ушундай ачык айкын ушу бюджетке түшө тургандай кылган шарттарды карап атабыз. Албетте бул биринчиден ушу айдоочулардын шарттарын биз жакшырттык. 50 миң сом. Айлык маянда биринчи система баштап. Буга чейин 22 миң сом болчу болгон. Анан дагы бир суроо, мына сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, азыр багы долбоор коомдук талкууга коюлду да.
ар кандай пикирлер айтылып атат. Азыр эми социалдык тармакта ачсаң нааразычылыктар көбүрөөк да, эмне үчүн кымбат дегенчи. Анан бул элдин маанайы көбүнчө ушул тарапка болуп кетсе, долбоор ишке ашпай калышы мүмкүнбү? Бул долбоор ишке ашат. Себеби мен дагы баса белгилеп кетейин, жана биз соцопрос кылганда 57-56% жарандарыбыз биз макулбуз, только шарттарды түзүп бергиле дейт. Эми биз шарттын түзүп берели, анан албетте биздин негизинен коомдук транспортубуз өтө популярдуу болуш керек. Биздин жарандарыбыз. Анан өзүңүздөр уккандай соц тармактарда да канча чыгып жүрөт, ушу чакырыктар бар, ушу мамлекет жана муниципалдык кызматкерлер деле ушундай коомдук транспорт менен жүрсөңүздөр деп. Себеби мындай тарыхты карап келсек, эмнеге биздин элибиз жеке машиналарын көп колдонуп калган? Себеби коомдук транспорт убагында жок болуп калган, ыңгайсыз болуп калган. Ошол себептен ушул маршрутка келбейт, автобус келбейт, бузулуп калат, кой андан көрүп мен машина алайын деп элдер баягы коопсуздугуна карап анан машинага жүрүп башта ошо менен көнүп кеткен да. Мисалы үчүн чоң биздин коңшу шаарларыбызды эле карасак, көбүнчө ушу коомдук транспортко азыр басым жасашып жатат. Себеби бул өтө ыңгайлуу. Эртеңден барып парковка издебейсиң, парковка кечке чейин төлөбөйсүң. Кайра ушул саат эртеңден 5:30-дан саат 11-ге чейин кенен үйүңө жетип алсаң болду да. Өтө ошондой шарттарды биз түзүп бергенге аракет кылып, азыр ыкчам түрдө чоң кадамдар жасап атабыз. Бирок ошол эле учурда акыркы учурларда эми сиз өзүңүз деле шаар аралап байкап атсаңыз керек. Коомдук транспорттарда мына автобустар киргизилди дедиңиз, 300-гө жакын автобус, Бирок ошентсе дагы элдин тыгыны, баягы аялдамада унаа күткөн жарандарыбыз көп да. Анан бул маселе кандай жол менен чечилет эми? Туура айтасыз. Негизи Бишкекте 1,5 миңден ашык автобус, чоң автобус, троллейбустар керектелет. Азыр күнү мен айткандай 300 чыгып атат, 150 троллейбус, баш аягы 450 чоң көлөмдө автобустар чыгып атат. Анан калгандарын албетте биздин маршруткаларыбыз алып кетет. Анан көп жерде сиз туура айттыңыз, көп жерде ушундай элдерибиздин дагы күтүүсү көп болуп калат, бул пробкадан. Биздин автобустарыбыз, троллейбустарыбыз өзүнүн графигине жетишпей калат, себеби көп жерде пробка болуп калат. Бишкегибизде 500 миң машина бар. 500 миң машина. Хотя бул жолдорубуз убагында совет доорунда пландалганда ушул эски адамдардын айтуусу боюнча 50 миң машинага расчет кылынган болгон дейт да. Ошондуктан биз азыр ушу эң негизги ушу көйгөйлүү проблемаларды ушу тыгын маселесин чечейин деп ошого кадам жасап атабыз. Мисалы үчүн 3 полосалык жол, 2 полосалык жол болсо, 3 полосалык жол болсо биртке кеңейтип, бир четинен анан албетте баары бир биз жанагы коомдук транспортко өзгөчө линияларды чоң көчөлөргө койгонго биз ошого басым жасайбыз. Себеби биздин жарандарыбыз ушу коомдук транспортко колдонгон. Мен дагы айтып кетейин, ушу 70% биздин элибиздин ушу коомдук транспорт колдонот. Ошолор комфорттуу жана өз убагында өзүнүн точкаларына жетүү максатында ушундой кадамдарга барабыз. Бишкек толугу менен коомдук транспортто камсыз болуш үчүн канча бизге неме керек, унаа керек? Мен дагы кайталап кетейин, ушу 1,5 миң автобус керектелет Бишкекке толугу менен. Маршруткасыз, только чоң автобустар ушу 1,5-1,600 тегерегинде ушул жетиштүү деген эксперттердин пикири бар. Буюрса ошол цифрага жетебиз. Ушул жылдын аягына кудай кааласа биз 800-850 чоң автобус, троллейбус болот Бишкектин ичинде толугу менен. Анан эмди жылы дагы 500 автобус, анан 120 электробус алабыз, кудай буюрса, дагы 620. Бул ушу биринчи кварталдын аягы, ушу экинчи кварталдын башында буюрса, ошол автобустарыбыз дагы келип калат. Анан маршруткалар жөнүндө айтып кетсем, туура болсо керек, ушу биринчиден биздин маршруткаларыбызга чоң рахмат. Убагында чындап келгенде Бишкегибизди ушул маршруткалар эле сактап калышкан, камтып калган баягы жарандардын жүрүүсү коомдук транспортто. Азыркы күндө албетте эми биздин дагы подходторубуз өзгөрүп атат. Бишкек кудайга шүгүр жанагындай чоң автобустарга ээ болуп, эми ушул маршруткалар чекесинен чыгат Бишкектин. Ушу жанагы айтып кеткен 1,5 миң автобус толугу менен келгенде, маршруткалар толугу менен Бишкектин сыртына чыгат дагы жанагы чоң биздин ушу шаарындан алысыраак турган ушу
баягы жыл массивтерди ошол конуштарды камсыз кылат, ошол жака чыгат. Бишкектин ичинде дизель менен же бензин менен жүрө турган коомдук транспорт болбош керек. Только бул электро автобустар же болбосо газда жүргөн экологиялык таза автобустар жүрөт. Бул жаңы автобустар кайсы каражаттын эсебинен алынып атат? Жаңы автобустарыбыз ушу 1000 биздин президентибиздин жардамы менен ушу республикалык бюджеттен бөлүнүп берген. Анан 120 автобусту Бишкек шаары өзүнүн жергиликтүү бюджеттен сатып алдык. Андан тышкары 124 автобусту бул биз жана ИБРР донорлор аркылуу ушу жарымсы кредит, жарымсы грант кылып ошол финансылардан алдык. Андан тышкары ушу АБР тарабынан 120 электробус деп кетпедимби? Ал дагы уже сатылып алынды. Буюрса аркы жылы келет алар дагы жанагындай ушу жарымсы кредит, жарымсы гранттык эсептен келген немелер. Анан сиз айтып кеттиңиз да, ушул негизи коомдук транспорттун баягы накталай акчасы 19 сом 40 тыйын дедиңиз, 19 сом 80 тыйын тегерегинде. Анан эгерде жол кире наркы, эгер жол кире көтөрүлсө, бул чыгымдарды ошол акча жаба алабы? Ошол чыгымдарга ушу жапканга аракет кылат, бирок биз дагы ушу 5-10% рентабельность коюшубуз керек. Себеби биздин автопарк улам-улам жаңыланып туруш керек. 2-3 жыл сайын улам-улам ушу 10%, 20% автобустарды биз жаңылап турсак, ушу постоянно 7-8 жылда толугу менен автопарк жаңылай турган ушундай саясатты алып барышыбыз керек. Себеби биздин шаардыктарыбыз жалаң гана таза жаңы автобуста жүргөнгө укуктуу. Жаңы автобустардын өзгөчөлүгү кайсында? Өзгөчөлүгү, булардын эң биринчи өзгөчөлүгү өтө ыңгайлуу экен. Бул эң биринчиден ушу бийик эмес, мындай жапсыз автобустар. Булар биздин ден соолугу чектелген жарандарыбызга дагы өтө ыңгайлуу. Мисалы үчүн коляскалар менен келип турган болсо, пандустар бар экен. Ушу пандус менен кирип, чыгып жүрүшөт. Андан тышкары ичинде камералар бар. Бул коопсуздукту сактай турган 5 камера. Bir kamera sırtты карап турат, 4 камера ишин карап турат. Биринчиден ушу айдоочунун баягы эмесин карап турабыз биз, центрге байлап, ушу базадан карап турабыз, айдоочунун баягы өзүнүн айдаган эмеси, эмне эрежелерди бузбай, эң биринчиден айдоочу. Тамеки чекпеш керек, жанагынтип эл менен урушпаш керек, өзүнүн тока аялдамаганан токтоп, жолдун эрежесин бузбай, ошондой тартипте жүрүш керек да. Бул ушу айдоочу карай турган, анан 3 камера ичинде ушу элди карап турат. Ал жерден жанагындай карманщиктер болобу, же болбосо коопсуз тартипти бузгандар дагы аныкталат. Вот. Анан эң негизги өзгөчөлүгү мен үчүн негизги болуп атат азыр. Сыртына карай турган камера, аны биз азыр коопсуз шаарга байлап атабыз. Ошол жерден бул азыр автобусубуз мисалы үчүн ушу ГАИнин ролунда ойноп коюшу мүмкүн да. Себеби бул камера астыга карай турган. Бул жолдо бараткан нерсенин баардыгын өзүн тартат дагы базага берет. Мисалы үчүн ушу жанагы өзгөчө линияларды кесип кеткен же тартипти бузуп кеткен айдоочулар сразу камерага түшөт да, буларга штраф келет. Ошондуктан биз эң биринчиден ушу байкасаңыздар азыр чоң проблема ушу аялдамаларда жалаң гана таксилер туруп алган автобустар батпай калат. Же болбосо автобустар келет дагы бири-бирин жабат. Анан аялдамадан 2 метр, 3 метр аралыкта токтоп башаламандык. Ошондуктан бул биринчиден ушу автобустун өзүнүн тартибин сактап турат. Экинчиден ушу жол башка ушу жол жүргүнчүлөр дагы тартибин бизге базага берип турат. Ар бир ушу машинанын айдоочусу билиш керек, что артында жаңы автобус жашыл түстөгү Бишкектин автобусу келатса, анын камерасы бар. Бүт сиздер кылган жол эрежесин бузуулардын баарын фиксациялап дагы штрафка берилет. Ошондой өзгөчөлүк. Бир автобустун баасы канча экен? Так, бир автобустун баасы $90 000 тегереги болуп атат. Ошондон анча-мынча ашат, ушу растаможкасы менен. Жана жашыл Жонтонг компаниясынан келген автобустар. Жана ИБРРден Golden Dragon деген автобустар келген. Алар баасы аз кымбатыраак, булар $100 000 тегереги болду.
Бул качан келди булар? Бул жаңы келип баштады. Жаңы келип баштады, уже ушу 47-си келди ЕБРдин тарабынан. Бирок алар пока линияга чыгара элек, растаможка маселеси, валидатовалга коюп анан чыгарабыз. Аз күндө алар да чыгат. Вот, примерно ушул 90-100 миң доллардын тегерегинде болот. Бир автобустун баасы, э? Анан автобустар үчүн жаңы автопаркты жаңыладыңыздар, э? Анан ал жака ушул келген автобустар батабы же дагы жаңысы даярдалып атабы? Азыркы келген автобустардын баары батып атат. Ал жерге бир 600дөн ашык автобус бата турган шарттар түзүлдү. Анан мындан тышкары биздин экинчи базабыз бар да, Кустанайский жана профсоюздун көчөлөрүнүн кесилишинде. Ал жерге дагы жок дегенде бир 500-600 автобус бата турган жерибиз бар. Вот, ал жерге иш алып барылып атат. Азыр биз чоң грант алынган АБР тарабынан. Ушу анча-мынчасы кредит болот, бирок негизги бөлүгү грант. Азыр техникалык документтер жасалып, ошол жердеги парк толугу менен жаңыланат. Асфальт болот, и азыркы жаңы биринчи паркыбыздай андан дагы сонун шарттар түзүлөт ал жерге. Уже иш жүрүп атат, буюрса переговорлор болуп, бул макулдук берилди. Азыркы күндө ушу жакын тендерге чыгат дагы, ушул мебиз дагы, паркыбыз дагы жаңыланат. Анда кошумча дагы кандай кызматтар кирет ага? Кошумча ал жерге ушу автобусту жууй турган жай болуш керек, автобусту ремонттой турган жай болуш керек, базалар. Анан жанында газ куюучу түйүн бар, өтө маанилүү. Как раз ушу базанын ичинде эле. Эки база тең ошондой да. То есть автобустар кечинде ушу парковкага киргенде эле ошол жерден эле газ куюлат эле, болду, өртүнөп беришет. А то мурун барып башка жерден заправка кылып, анан кайра келгиче ушу биздин айдоочулар ушу 1-2ге чейин туруп калышчу. Кедечи азыр эми бул шарттарды өзгөрүлүп, ушу базанын ичинде жанагындай газ заправкаларды куруп атабыз. Ушу айдоочулар келет деле, бүттү сменени тапшырат да кетип берет. Терде иштеп аткан балдар бар, өздөрү куюп, растап коюшат автобустарды. Жаңы автобустар келгенден баштап аларды көзөмөлдөөнгө мүмкүнчүлүк пайда болду дедиңиз. Албетте. Кантип көзөмөлдөп атасыздар? Бул ар бир автобустун GPS бар. GPS бул баягы кайсы жерде жүрөт автобус, кайсы жерде турат, ошонун баардыгын картадан көрсө болот. Андан тышкары ушу биздин жанагы менин шаарым деген приложение бар да. Андроидтерде жана телефондо ошондон байкасак болот, кайсы жерде кайсы маршруттагы автобус келатканын. Бул бир. Экинчиден мен жана айтып кеткен камералар. Ар бир камера кечинде ушу базадан тапшырылгандан кийин ушу базадан карап чыгат балдар. Кандай эмелер тартип бузулар болду же кандай бир дагы бир окуялар болуп кетти, ошонун баарын карап туруп анан албетте күнүмдүгү ушу күндө каралып жанагындай анализ кылып турат. Албетте биз акырындан ушинтип баягы биздин айдоочуларыбыздын тартибин мындай жогорку деңгээлге чыгарганга аракет кылабыз. Буга чейин мына ушул жол кире кандай учур болбосо дагы биз кымбаттатабыз дедиңиз. Анан качантан баштап кымбатташы мүмкүн? Кайсы убактан баштап? Азыр ушу талкуулап турат. Балким бул бир айга чейин созулуп кетеби, балким андан эртерээк болобу? Бирок ошо азыр талкуулоодо. Мөөнөтү белгисиз. Мөөнөтү эми ашып кетсе 1 ай, 1,5 айдын ичинде. Балким андан эртерээк болот. Автобустар үчүн кошумча линия сызылды эле жолдордо. Бул айрым айдоочуларга дагы мындай тоскоолдук жаратып аткан экен. Бул боюнча кандай комментарий бересиз? Мен комментарий берет элем. Айрым айдоочулар бул биздин баягы өздөрү жеке машинада жүргөн айдоочуларга эле. Албетте булар ушу биздин Бишкекте жүргөн 80 так биздин эмелер данылоочу 82% ушу жеке айдоочулардын машиналары да. Шаарда отурган тыгындарда. Жалаң гана ушу жеке менчик машиналар турат. Анан ошол жерде 1% жетпеген сан ушу чоң автобустарга белгиленген. Анан 5% бул маршруткалар, анан жанагындай спецтехникаларды койсок болот. Азыркы күндө биз жанагы өзгөчө линияларды жалаң гана коомдук транспорт эмес, биз экотаксини ал жерге кое бердик. Анан спец машиналардын баардыгы ошол менен жүрөт. Скорый, пожарный, МВДнын машиналары,
тазалыктын машиналары, баягы мусор чогулткан таң атпай ошолор турушат. Эми байкап көрсөк өтө эле ыңгайлуу шарттар болуп калды. Эми албетте биздин жарандарыбыз баягы линияны бекер жазадыңар, биз тыгында турабыз дейт. Ал жерде линияны жазабаса деле тыгын болчу. Ал жерге 3 эмес 6 полоса кылсак дагы тыгын болот. Себеби бул практика ошондой. Бул эл аралык практика ошондой. Мисалы үчүн Дубайдыкы бир тарапка 8 линия экен. Бардыгы тыгын. Алардын ушу специалисттер да айтып атышат. Башында 4 болчу, потом 6 кылдык, анда азаябыз десек, ушу 2 айдан кийин толуп калды экен. Андан кийин 8 кылсак 1,5 ай дагы толду дейт. То есть 8 полосаны ушу 3,5-4 айдын ичинде алардын айтымы боюнча жазалган экен. 4 айда бүттү, кайра толуп калыптыр тыгын. Ошондуктан бул жолду кеңейтүү, албетте биз кээ бир жерлерди кеңейтебиз, баягы мүмкүнчүлүк болгон жерлерди кеңейтип, мындай толугу менен баягы жолду кеңейткен баягы кадамдар толугу менен тыгын маселесин чечет деген бул калп нерсе. Буга жаңылбашыбыз керек. Ошондуктан биз андан көрө туура саясатты алып барып, рационалдык түрдө ишти алып баралы деген эле ой. Буга чейин айтып өттүңүз, биз ушундай тыгын маселесин чечүү үчүн жолдорду кеңейтели деп атабыз депчи. Кайсы жолдор кеңейет, ошол айта кетсеңиз жолдор. Бул биринчиден биздин чоң магистралдык жолдорубуз, албетте Байтик Батыр көчөсү, Абдрахманов көчөсү, берки Чыңгыз Айтматов көчөлөрү, ошол жерде баягы анча-мынча жерлерибиз бар, биз бүткө жылдырсак болот. Андан тышкары азыр баягы өзүңүздөр байкагандай чоң жолдордун четинде баягы ирригациялык эмелер турат да, каналдар жатат. Ошол каналдардагы колдонуу саясатын да биз карап чыгып атабыз. Азыркы күндө ушу балким алардын ордуна чоң металлдан турган трубалар салынып, анын үстү балким дагы ушу жолго дагы бере турган полосалар болуп калышы мүмкүн, ошону да карап чыгып атабыз. Эми азыркы күндө ушу чоң 5-6 көчөнү тандалып карап атабыз. Ушу жана мен айтып кеткен көчөлөр, анын ичинде да Чүй проспекти бар, Жибек жолу проспекти бар, Ахунбаев көчөсү бар. Ошондой көчөлөрдү биз ушу кеңейтип, анан ал жерге сөзсүз түрдө биз жанагындай өзгөчө линияларды койгонго ушу проекттерибиз бар, аз күндө баштайбыз. Элдин саны боюнча сөз кылдык буга чейин. Ушул жарандар транспортты күтүү азабынан канча мөөнөттө арылып алат? Эми биз бул жанагы мен белгилеп кеткен чоң ушу жол жана транспорттун инфратүзүмүн өзгөртүү боюнча, реформалоо боюнча ушу концепцияны кабыл алып атпайбызбы? Ошонун алкагында биз где-то бир 6 айдан 1 жылга чейин ошондой мөөнөт койгонбуз. Эми биздин баягы толугу менен полный ушу жана 1,5 миң автобус келген соң биз анча-мынча ушу алдын ала эмелерин тыянактарын чыгарсак болот. Ага чейин бирок биз ушул реформаны жасап келе беребиз албетте. Бара-бара бул пробка маселеси өзүнөн өзү жоюлуш керек. Себеби биздин элибиз дагы автоунааларын рационалдык түрдө колдонгонго биз көндүрүшүбүз керек. Мисалы үчүн азыр биздин парковкалар толугу менен бекер. Мисалы үчүн ак үйдүн жанында болобу, же болбосо мэриянын жанында болобу, же жол чекесинде болобу, каалаган жерине орун тапса эле барып туруп алышат, болду. Эми албетте жанагы спец парковкалар бар, ал жерге баягы супермаркетте же базарлар ал жерден акча төлөп, ошол жерде баягы кызматкерлер жүрөт акчасын алып. Ата негизинен биздин көчөлөрдүн баардыгы эле бош да. Парковка эмес да. Бирок машиналар токтоп алат дагы, болду, кечке чейин ошол жерде бир эмени элеп коюп отура беришет. При этом ушу жолдун баягы тууралыгында эмесин дагы кыскартат да, өтүүчү эмесин дагы возможностьтар. Ошондуктан биз азыр ушул толугу менен парковка системасын электрондук форматка өткөзөйүн деп атабыз. Электрондук форматка. Баягыдай киши эме жүрбөй эле ушул келет дагы жанагындай фиксаторлорду коебуз эле, болду. Ал жерге токтодуңбу? Токтой бер. Мейли, маселе жок. Бирок центрде кымбат болот. Мисалы үчүн билбейм, азыркы күндө балким
саатына 20 сом болобу же 50 сом болобу ошондой эмелер талкууланып атат. Эми албетте реализацияны биз кылабыз, анын баарын карап чыгабыз. Эми центрге мисалы үчүн Өйдөк районунан келет дагы бир жерден машинесин коет, кечке чейин ушул турат, ана кайра ушу машинесин келет. Хотя жанагындай өзгөчө линия кылып койсок, Өйдө жактан автобус менен эле ушу жумушуна келип, кайра ушул автобус менен эле комфорттуу түрдө үйүнө жетип алса, бул машинесин деле колдонбойт. Менимче жарандар ошол деле макул болсо керек деген ойдобуз. Анан токтом долбооруна кайра кайткым келип атат. Ошол токтом долбоорунда мисалы берилген жарандарга айрым жаран пенсионерлер, 7 жашка чейинки балдар, майыптыгы бар адамдарга берилген жеңилдиктер, жарандар үчүн шарттар түзөбүз деп атасыздар. Ошондон тышкары дагы эмне өзгөчөлүктөр камтылган ал долбоордо? Биз окубаган, көрбөгөн. Биз накталай дифференцированный тариф деп коет, ошондо киргизейин деп атабыз. Бул карта албайм, мен накталай төлөйм деген биздин жарандарыбызга. Албетте бул баасы башка болот. 25 сом болот. Накталай эмес. Накталай төлөгөндөргө 25 сом. 25 сом болот, да, накталай төлөм. Бул кадамга эмнеге барып атабыз? Бул биринчиден элибизден көбүрөөк акчаны алуу максат эмес, жок. Наоборот, ушу элибизди толугу менен картаны жана безналичный системага өт деген чакырыкта электрондук форматка өт деп. Вот, анан мисалы үчүн азыркы 11 сом болот да. Тиги накталай 25 сом болсо, кой мен карта эле алып 11 сомго эле жүрөйүн деген ушу биздин элибизге, ушу жүргүнчүлөрүбүзгө түркү дегенде мааниде. Карта менен кандайча 11, 20 сом көтөрүлсө 20 сом болот. Азыр 11 болот атат. Көтөрсө 20 сом болот албетте да. Баары деле 20 сом төлөгөнүз жакшы, 25 сом төлөгөнүз жакшы. Бирок баягы жол кире көтөрүлбөсө деле накталай төлөгөндөргө 25 сом киргизилет. Киргизилет албетте. Качан киргизилет? Аз күндө киргизебиз анда. Алда талкуулоо турат, ушу кор кеңеште каралып атат. Менимче эң туура эле кадам го, себеби бул эл аралык практика. Албетте биздин анчамыз жарандарыбыз өтө сейрек отурат баягы автобустарга, же болбосо киргенде карточкасын унутуп коет, же эме болот, ошол мезгилдерде анан же телефон өчүп калат төлөйүн десе, анда ошондо 25 сом төлөйт дагы ийкире беришет. Азыр ушул карта менен колдонгондордун саны өстү, 2 айдын ичинде кандай жыйынтык? 10 миңден 150 миңге чыкты. 10 миңден 150 миңге чыкты. Демек жыйын бул дагы өсөт. Бул биз жана дифференцирован тарифти киргизгенден кийин бул дагы өсүш керек, себеби биз эми жок эмес, биз көп жерден байкап калып атабыз, ушу биздин айдоочуларыбыз баягы накталай алып коюп, бирок ал бюджетке кирбейт. Бул өзүнүн чөнтөгүн алып кетип аткан өтө чанда кездешип аткан эми тилекке каршы. Ошондуктан биз ушундай кадамга барып атабыз. Накталай төлөйм десең 11 эмес 25 сом төлөйсүң, же болбосо карточка ал деп. Болду, эми биздин жарандарыбыз өздөрү укуктуу, же болбосо карточка алып 11 сом менен азыр жүрүп кетишке, же карта албайм десе 25 сом төлөп жүрө берсин. Жыйынтыгы жакшы болот деп күтүп атасыздарбы? Кудай буйрса, жыйынтыгы жакшы болуш керек, себеби эң негизги биздин көйгөйүбүздү биздин урматтуу жетекчилик чечип койду. Президентибиздин жардамы менен айттым, 1000 автобус бир мезгилде алынып Бишкекке кирип атат. Буга чейин мындай болгон эмес эч качан. Буга чейин болгон эмес. Дагы бир 3-үчү жолу кайталып кетейин. Ушу августта Бишкегибизде болгону 130 автобус болчу. Болгону. Азыр мынакей уже 400 кирди, 300 линияга чыгып атат. Бул өтө жакшы көрүнүш. Айдоочулар жетиштүү элеби? Албетте, айдоочулар жетиштүү. Анан 50 миң сомго айлык майына көтөрүлгөн соң айдоочулар арасындагы баягы калоочулар өтө көп. Азыркы күндө биздин резервде 140 айдоочу турат. Эмеге автобуска, анан троллейбуска дагы 70-80дей ушу резервде турат. Кокус бирөө чыгып кетсе мен келип иштеп берейин деген жарандарыбыз. Бул айдоочулардын басымдуу бөлүгү ушул буга чейин маршруттук унаада иштегендер кирип атат дедиңиз, э? Басымдуу бөлүгү болбошу мүмкүн, бирок 40%, 50% точно бар. Масатбек Шекербекович, мына азыр бизге берилген убакыттагы соңуна чыгайын деп калды. Ошон үчүн сизге жыйынтыктоочу сөздү берели. Калып элек же элге кайрылууңуз болсо айтып алсаңыз болот. Мен ушу биздин шаардын тургундары жана конокторуна кайрылып келет элем. Азыркы күндө өзүңүздөр байкап аткандай,
жакшы ушу реформаларга барып атабыз, транспорттун инфратүзүм. Бардыгы ушу көрүштү жаңы автобустардын сапатын көрдү, ичиндеги комфортторун көрдү. Ошондуктан биз суранып гана кетет элек, ушу биз кылып аткан реформаларды колдоп берсеңиздер, биз эң негизги максатыбыз ушу биздин элибизди, Бишкек шаарынын элин жана конокторун комфорттуу, стабилдүү жана рентабилдүү, жаңы чоң көлөмдүү экологиялык таза автобустар менен камсыз кылуу жана ошолордун жүрүүсүн баягы максималдуу түрдө жеңилдетип берүү максатында кылып атабыз. Эми ошол жыйынтыктарын аз күндө көрөсүздөр болуш керек деп мен толугу менен ишенем. Анан ушул кылып аткан реформаларга бир өзүңүздөрдүн поддержкаңар керек бизге, өтө керек. Колдоосу, элдин колдоосу керек. Сиздин да келип ушул жол кире, ушул долбоор боюнча, транспорттар боюнча биздин суроолорубузга жооп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү эфирде да ушул коомдук транспорт маселеси жана ушул жол кирени көтөрүү боюнча токтом долбоорун талкууладык. Бизде конокто Бишкек шаарынын мэринин орун басары Максатбек Сазыкулов болду. Биз ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки эфирде амандашканча саламатта туруңуздар.